kecha üzülüp satılgan. Абдубали Сабуров 40 сотық жерге капустанын эрте бышкан барзай түрүн эккен. Ал дыйканчылык менен 50 жылдан бери алектенет. Быйылкы жылы түшүм мол болгонуна кубанууда. Азыр түшүмдү чет өлкөгө экспорттоого даярдап жатат. Россияга 1 килограммын 50 сомдон баалап сатууда. Bu basay sortu karamdı. Бул барзай уругу декабрь-январь айларында эгилет. Эгилген эгиндер 3 айда же 90 күндө толугу менен бышат. Түшүмдү жыйнап жатканда жамгыр болбош керек. Аба ырайы жылуу кезинде жыйналат. Булар жараксыздары чабылып кетет. Быйылкы жылы түшүм жакшы болду. Кээ бир жылдары такыр эле болбой калат. Şu taptaza ıssık günde üzülет. Климаттык абалы жакшы болгон бул райондо дыйкандардын баары эрте бышып жетилген жашылчаларды, сарымсакты жыйнап сатуу менен алек болушат. Жыйналган капусталар экспорттоо үчүн даярдалып, алгачкы 10-15 күндө биринчи түшүм сатылып бүтөт. Анда райондун өзүнүн базарына да сатууга чыкса, айрым кардарлар дыйкандын колунан да алып кетишет. Бул убакыт аралыгында эгилген башка жашылчалар да бышып баштайт. Капуста жашылчасы декабрь айында иш башталат дыйкандар тарабынан. Бул жерлер үлүш жерлерине мына көрүп турасыңар, күнөс кыланалар даярдалып, ушул декабрдан баштап иш башталып, апрель айынын баштарына, уже март аягына биринчи түшүм чыга баштайт. Биринчи түшүмдү ушул Россия Федерациясына, Казакстанга экспорт кылышат. Ал мезгилде эң негизги биринчи түшүмдү чыгарган адамдар 60 сом, 70 сомго чейин килограммын сатышат. Андан кийин оптум бардык дыйкандардын түшүмдөрү даяр болушту баштагандан кийин наркы кичине төмөндөш башталат да. Азыркы учурда мына ушул күндөргө келгенде 1 килограмм ушул басай капустасынын наркы азыркы учурда 35 сомдон бааланып турат. Быйыл Араван районунда жалпы 72 гектар жерге капустанын барзай түрү айдалган. Аба ырайына байланыштуу күн бир аз суук болуп, айрым жашылча жемиштердин өсүүсүнө терс таасирин тийгизген учурлар да болгон. Азыр күн жылып турса, түшүмгө зыян тийбей, анын жыйноо да оңой болот дешет. Ал эми жергиликтүү бийлик дыйкандар менен жакындан иш алып барып, аларга жер семирткич жана түшүмдү сыртка чыгаруу жагынан көмөк көрсөткөн. Азыркы күндө мына башталышы менен 10 күндүн мурда уже башталды. Бизде 70 гектар жерге азыр капуста, ар түрдүү капустанын сортторуна эгилип, басай деген сорту азыркы күндө жетиштирилип экспортталды. Негизинен Россиянын ар түрдүү чоң шаарларына экспортталды. Бир күндө мен эсептеп турганда бир күндө 7-8 фурадан чыгып Россиянын чоң шаарларына экспорт башталды. Андан сырткары өзүбүздүн республикабыздын ички базарларына дагы бул өндүрүшү дыйкандарыбыздын түшүмү уже базарларыбыздын прилавкасына чыкты азыркы күндө деп. Төө Коргон айылында дыйкандар Россия менен Казакстанга жылына 19 000 тоннага жакын капуста экспорттойт. Ушул эле айылда 40 гектар жерге эгилген көк сарымсак ички рынокто чыгарылып, дыйкандар дүңүнөн жана дааналап сатылып жатканы айтылат. Ага катар апрель айынын аягында картошка дагы бышаары күтүлүп жатыптыр. Капустадан кийин азыр болгарскийлер азыр экилди. Болгарскийлерди азыр жеринен барып көрөсүңөр. Болгарский экилип, болгарский дагы азыр получается мына майдын этегине чейин болгарский пишет. Болгарский аша май айынын 15-20ларына насып кылса ал дагы экспортко чыга баштайт. Андан кийинки 3-чү экүүгө дагы башка жөгөр дейбизби, башка жер экимдиктери эгилет. Жерден туура пайдаланылат. Негизинен азыркы теплицадагы ушу капусталардын суу системалары бардыгы капельный орошение боюнча жүрүп атат. Белгилей кетсек, Араван району боюнча эгин талаа үчүн 18 921 гектар жер каралган. Анын ичинен 15 609 сугат жер болсо, 3075 кайрак жер болот. Буга чейин бул айылда эрте бышуучу картошканын түрү да эгилген. Алдыда дыйкандар бадыраңдын жаңы түрүн эгүүгө камынып жатышат. Натыйжада аравандык дыйкандар жылына 2 жолу түшүм жыйнашат. Азирет Байыш уулу, Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.